Баткен шаарынан чыгарылган таштандылар чет булак жаңы конушуна көп жылдардан бери көйгөй жаратып келет. Акыр чикирлердин арасында ооруканадан чыгарылган медициналык калдыктар да ташталат. Мындан сырткары ажатканадан да чыгарылган булганыч заттар төгүлөт. Жергиликтүү тургундар бул жагымсыз жыт жашообузга зыянын тийгизүүдө дешет. Бул эми мусорду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Чымын-чиркей, мусорлар, мындай шамалда клёнкалар учуп келет. Анан туалеттен чыккандар, больницадан чыккандарды жакын арага алып келип ташташат. Бизге мындай жакшы дем ала турганга аба жок. Саар менен таза аба жутканы чыксак, жакшы жыт жок да, таза аба жок. Жаңы конуштун жашоочулары буга чейин да жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө көйгөйлөрүн айтып келишкен. Дегенменен маселе дагы деле чечиле элек. Жергиликтүүлөр жаш балдардын аянтчасына айланган таштанды талаасын калктуу конуштан алысыракка жылдыруу зарылдыгын айтышууда. Кээде балдарыбыз көрүп калабыз, көрбөй калабыз, балдар да ошол жака барып ойнойт. Бул дагы коркунучтуу эме да, больницадан чыккан чыккындылар дагычы. Күндүзү атарапты тазалайбыз. Саар эле турсаң уже пакеттер учуп келет. Ит болсо толтура. Балдарыбыз эмес, чоң адамдар дагы эле айыл аймакка чыгышка коркот да. Жөө адам неме кылганга иттер да кол салабы деп коркобуз. Таштанды аяндын жылдыруу боюнча жергиликтүү бийликте аракет көрүп жатканын билдирди. Ал үчүн 1 миллион сомдон ашуун акча каражаты каралып, 3 чакырымга жакын аралыкка жылдыруу пландалган. Учурда таштанды ташталуучу жайга атайын күзөтчүлөр коюлуп, кайтарууга алынган. Таштанды таштоочу жайыбызда проблема бар бизде. Быйыл ушу жергиликтүү бюджеттен акча караганбыз. Муну жакынкы күндөрдө ушуну жылдыруу ишини баштайбыз. Ушу азыркы таштанды таштоочу жайдан бир 2 километр 800 метрге өйдөгө жылат таштанды таштоочу жайыбыз. Ошонун аракетин жасап атабыз. Баткен шаары көп жылдардан бери таштанды маселесинен арыла албай келет. Буга атайын кызматтар жергиликтүүлөрдү күнөөлөсө, тургундар жергиликтүү бийликти сынга алып келишет. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.